Иманалы Айдарбеков Кыргыздын көрүнүктүү мамлекеттик ишмери. 1924 жылы жаңы түзүлгөн Кара Кыргыз автономиялык облустук комитетинин биринчи төрагасы болуп дайындалып, тарыхта түбөлүктүү аты калды. Иманалы Айдарбеков билимдүү, илимдүү инсан болгон. Жолдоштор, чоор таман туугандарыбыздын тагдырын көргөндө каңырыгым түтүп атат. Негизги маселе элдин отурукташтыруусун чечиш керек. Ушул жерде жашап калса деген эле ой. Иманалы, сага шаардын башкаруу жүгүн тапшырганда бир чети кубансам, бир чети көп ойлончу болдум. Сен андай сөздөрдү айтпа. Көрөсүң, бир нече жылдан кийин борбор калабыз жашылга айланат. Жолдоштор, биздин жерибиздин түндүк жагын казакка, ал эми түштүк жагын өзбектерге кошуп салабыз деп атышыптыр. Кыргыз эли жери жоголуп кетпес үчүн биз тоолуу автономиялык облустун түзүшүбүз керек. Андан соң Ташкенттеги кыргыздарды көчүрүп келүү керек. Эң маанилүүсү, кыргыздын жерлерин тактап, картага түшүрүүбүз зарыл. Кыргыздын чек арасын такташтырууну колго алалы. Туура айтасыз. Аны кантип тактайбыз? Кайсыл жерлерге биздин коңшулар көз артып атышат, ошону байкайлы. Кыргыздын коңшулар менен чектешкен аймактарын аныктайлы. Анда батыраак ишке киришели. Иманалы Айдарбеков Кара Кыргыз автономдуу облусун түзүү боюнча революциялык комитеттин болгону 5 ай жетектеди. Жеткирүүлөрдүн, бут тосуулардын негизинде кызматынан бошотулат. Алаамат заман башталып, эл душманы деген жалаа менен камалган. Иманалы Айдарбеков коюлган күнөөнү мойнуна албай, 1938 жылы күз айында бул дүйнөдөн көз жумат.